Саламатсыздарбы, урматтуу 6 жумалык курстун катталгуучулары? Биздин 2 жумадагы сабагыбызга кош келиңиздер. Барыңыздар берилген көнүгүүлөрдү аткардыңыздар деп ойлойм. Эгерде бул жумадагы көнүгүүлөргө даяр болсоңуз, анда мына ушул жумадагы дагы башка ар түрдүү темалардын сырларын ачканга даярсыздар деп айта аламын. Демек, акыл эсти изилдөөгө жана аны башкарууга болгон кадамыбызды улантабыз. Ар бир темабыз биздин өткөн сабагыбыз менен тыгыз байланышта турат. Ошондуктан ар бир көнүгүүлөрдү аткарып жатканда андагы бир топ секреттерди ачып жатасыз деп ойлоймун. Билесизби? Билим адамды чындыгында өзгөртөт. Ошондуктан бул курстун негизинде көптөгөн билимдерди алып, көптөгөн маалыматтарга ээ боло аласыз. Бирок ошол билимдерди реалдуу жашообузда колдонуп көргөндөн кийин адамдын так эмнеси өзгөрөт деген суроо жаралышы мүмкүн, Келиңиздер, сабагыбыздын 2 жумасын изилдөөнү баштайбыз. Өзүн өзү таануу, жолбосо мен өзүмдү тааныгым келет. Мен өзүмдү тапкым келет деген сөздү көп эле айтып жүрөсүз. Жолбосо көп эле угуп жатасыз, Бул сөз негизи адам жаралганда эле кошо жаралса керек. Себеби жашоого келгендеги аткара турган миссиябыздын башталышы мына ушул сөздөн башталат. Бул сөздү адамдарга кеңеш катарында кылымдар бою, мисалы акылмандар, мистиктер, билими жогору жана аң сезиминин эң жогорку деңгээлине чыккан адамдардын баары эң биринчи бере турган кеңеши бул өзүңдү тааны деп кеңеш беришкен. Бул сөз адамзаттын ар бир культурасында колдонуп келе жатат. Мындай күчтүү адамдардын баары башка адамзатка өзүңдү өзүң таанууга аракет кыл деп үйрөтүшөт. Бирок бул сөздөрдүн дагы бир себеби болгон. Себеби факт менен алып караганда биз чындыгында өзүбүздү тааныбайбыз. Биз өзүбүздү өзүбүз тааныбайбыз жана тааный элекпиз. Биз өзүбүздүн ысымыбыз ким экенин билебиз, каерде жашаганыбызды билебиз, каерде иштейбиз, эмнени каалайбыз, кандай максатка умтулуп жатабыз жана өзүбүздүн алсыз күчтүү жактарыбызды дагы билебиз, Бизди эмне кыйнайт, бизди эмне капа кылат, бизди эмне кубандырат, так мына ушуларды гана билебиз өзүбүз жөнүндөчү. Бирок өзүңдү өзүң тааны деген сөздүн түпкүрүндө таптакыр башка түшүнүктөр жатат. Бул сөздүн түпкүрүндө өтө акылмандык менен жана түшүнүгү толук жетилген көз караш менен караганда чыныгы өзгөчө адам болуу керектиги жөнүндө айтылат. Өзүңдү өзүң тааны. Бул деген өзүңдүн күчүңдү бил жана аны түшүн. Өзүңдүн жөндөмдөрүңдү тап. Өзүңдүн тереңиңде жаткан нерселерди изде жана өзүңдүн жашооңдогу маани маңыздуу нерселерди тап дегенди түшүндүрөт. Өзүңдүн ким экениңди билип, өзүңдүн жашооңдун жаратуучусу экениңди түшүнүп жетүү бул өзүн өзү таанууга кирет. Жана жашооңдо эмне болуп жатканын так аныктап билүү, уктап жаткан күчүңдү ойготууну биз өзүңдүн чыныгы ким экендигин тааныган деп түшүнө алабыз. Чындыгында биз бул жөнүндө таптакыр билбейбиз, Билген да эмеспиз ушул кезге чейин. Мындайча айтканда, биз ар бирибиз өзүбүз жөнүндө биле элек экенбиз. Ушул курска катышкан ар бир катышуучунун акыл эсинин канчалык масштабтуу экенин билбей жатканыбыз үчүн өзүбүздү өзүбүз тааный албай жатабыз. Адамзаттын акыл эсинин чегине азыркы күнгө чейин эч ким чыга элек. Эч ким жете элек. Демек, адамдын мээси бул чексиздиктин формуласынан турат. Биз өзүбүздүн акыл эсибиздин күчүн билбегенибизди түшүндүрүп бере турган болсом, бул дегени бизге ар бирибизге кандайдыр бир гоночный машина берген да, бирок анын ылдамдыгын колдоно албай, акырын гана бирдей ылдамдыкта жай баракат айдап келе жатабыз да.
анын ылдамдыгын көбөйтүүчү кнопкаларды турса дагы, биз мына ошол кнопкаларды колдонуудан коркуп, же болбосо колдоно албай келе жатабыз.